Урматтуу төраға, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, кадырман кыргызстандыктар. 8-июнда форумда өткөн митингде бизди экинчи рет экс-президент Алмаз Атамбаев парламенттин аброюна шек келтирип, ыплас сөздөр менен атап, парламентти экиге бөлүп сындады. Анын ою боюнча парламент бүгүн экиге бөлүнөт экен. Бул мурдун тарталбаган чимкириктер жана Атамбаевди колдогон оңго жетпеген алтын депутаттар. Бул сөзүнө биз терикпейбиз. Анткени белгилүү эл акыны Байдылда Сарногоев айткандай, ал мени итсиң деди, итмин дедим. Тек кана терикпестен күлүп туруп, не кылам, ырылдашып, чырылдашып, мен анын ит экенин билип туруп, деп биз теңелбей келдик. Бирок чындыкты айтпасак болбойт окшойт. Ал киши түшүнбөйт окшойт. Биз эмнеге Алмаз Атамбаев бүгүнкү күнү парламентти сындап, парламенттин төрагасы Дастан Жумабековду сындап, президент эмнеге сындап атканын элге түшүндүрбөсөк болбойт. Себеби, эгерде биз Атамбаевдин коррупциялык иштерин коргосок, аны колдосок, иштерин жаап жашырсак, жана кол тийбестигин албай калтырсак, биз бүгүн жанакы Атамбаев атап аткан алтын тизмелердин арасында болмокпуз. Бирок биз андай кадамдарга бара албадык. Анткени бир эле ТЭЦтен келтирген зыян 100 миллион долларды, 110 миллион доллар түзөт. 110 миллион доллар деген бул Кыргызстанда 110 мектептин долбору. Кыргызстанда карапайым калк, элдер балдарын мектепке окута албай, мектептер ремонт болбой, балдарын садикка орноштура албай, очередте турушат. Булар болсо бир эле проекттен 110 миллион жеп коюп атышат. Буну официалдуу түрдө аудитордук текшерүү жүргүзүп, корутунду берди. Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар, бул болгону бир долбоор. Мындан сырткары канча ири долбоордор турат. Атап кетсек, Датка Кемин проектиси 1 километрин миллион доллардан салышкан. 1 километрин. Мындан сырткары Север-Юг альтернативдик жол турат. Буларды бүгүнкү чейин карап текшере элекпиз. Бул проектлердин баардыгы элдин эсебинен алынган кредит акчалар. Буну биз кыргыз эли үстөк пайызын кошуп кайтарып бериш керек. Эмне үчүн биз карапайым эл бул акчаны кайтарыш керек? Буну ким жесе, ким урдаса, ошол өзлөрү кайтарып бериш керек. Мындан сырткары Баткаев жөнүндө көп сөз болду. Кече күнү карап турсам, Атамбаев өзүнүн сөзүндө Баткаев жөнүндө айтып атып, мен Баткаевтан акча алмак белем. Мен акча албайм, аны Жээнбеков алат деп айтып салды. Окшоштурайын деди эле, анча окшошпой калды. Тим койсоң, ошол жерде дагы болбогон адамдарды алып келип айтып коюш ал үчүн эч кеп эмес экен. Эгерде сен ак болсоң, урматтуу экс-президент, эмне үчүн учурунда өзүң карап, өзүң ошол адамдарга чыгарган адамдарга чара көрбөдүң? Ал чара көрө албайт. Анткени бүгүн абакта отурган адамдар бардыгы президенттин макулдугу менен жана Атамбаевдин буйругу менен чыгарат. Анткени андай мыйзамдагы урууну бир күндө чыгарып, колуна паспорт карматып, узатып жибериш эч кимдин колунан келбейт. Батукаевдин маселеси бул кыргыз элинин жүрөгүндө калган так. Бул кыргыз элинин намысы. Кала берсе,
Батукаев маселеси бул Атамбаевдин бийлигинин жүзү. Биз бул маселени принципиалдуу туруп карашыбыз керек. Атамбаев кай жактан каражаттарды алып мультимиллионер болду дейсиңер. Ошол ТЭЦтен, ошол Батукаевден алган акчаларды албады деп кайдан билебиз? Бир бизнеси болбосо, бир жумуш орнун түзбөсө, каяктан ал мультимиллионер болду? Аны өзү айтып атат Атамбаев телевиденияда. Ушул жерде, ушул суроону биринчи болуп берген, мен экинчи болуп берип атам. Биринчи болуп берген Текебаев Өмүрбек Чиркешевич ушул айткан сөзү үчүн бүгүн абакта отурат. Ошо айткандан кийин эле артынан куугунтоо башталган. Бул тарых үчүн акыйкатты айтып коюш керек. Эми Атамбаевдин саясий куугунтоолору жүздөп саналат. Анын ичинде белгилүү саясатчылар, партиянын жана фракциянын лидерлери, жогорку кеңештин депутаттары, кала берсе массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү оппозицияны талкалап, куугунтуктап жок кылды. Ошол жөнүндө жазган массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн камап, телевизияларын жаап, моюндарына жүздөгөн, миллиондогон акчаларды айып катары салды. Мен алыска барбайын, урматтуу кесиптештер. Өзүмүн башыман өткүзгөн окуядан бир эле өзүмдү айтып берейин. Атамбаев учурунда бизди дагы абакка салган. Коюлган айыбында мени 25 сентябрда Талант Мамыдов, Ташиев, Жапаров 3 жан сактышы менен кошо 25 сентябрда Садыр Жапаровдун кызматтык кабинетинде отуруп, бийликти басып алууга план түзүштү деп айып коюп атат. Мен сотто айтып атам. Мен 25 сентябрда Кыргызстанда болгон эмесмин. Мынакей жогорку кеңештин токтому. Мына командировочный лист. Мына билет самолетко. Алар мага айтып атат, жок, сен Кыргызстанда болгонсуң деп. Мен айлам кеткенде алып келип сүрөт көрсөтүп атам. Эй, айланайындар, 25 күнү мен Кыргызстанда болгон эмесмин. Мен 25 күнү таңамал 4 депутат менен бирге Тажикстанга чыгып кеткенмин деп айтып атам. Мына менин сүрөттөрүм, Тажик парламенти менен чогуу түшкөн сүрөттөрүм десем, мага айтып атат. Сен канчалык актанбагын, биз мыйзам менен иштебейбиз. Бул саясий чечим. Сен кумтөр үчүн камалып отурасың. Кумтөрдү бекер колдодуң деп айтып атат. Мына Атамбаевдин адилет башкаруусу. Урматтуу депутаттар, мен кадырымы ыйлабайм. Мен кардым ыйлабайм, кадырымы ыйлайм дегендей, мен өзүмүн тагырыма кейбейм. Ошончо сыноолорду кыргыз элинин акыйкаттыгы үчүн, намыс үчүн, кумтөр үчүн өтөп чыктык. Кудайдын калыстыгы бар экен, араңарда депутат болуп отурам. Мен көбүрөөк бүгүнкү күнү апрель революциясында каза болгон балдар үчүн кейим. Мен бүгүн июнь окуясында курмандык болгон адамдар үчүн кейим. Силер карап көргүлөчү алардын турмушун. Алар эмне деп өз өмүрүн берди эле. Кыргызстан оңолсо экен, мамлекет оңолсо экен, демократиялык система өнүксө экен деп өмүрүн тобокелге салышты. Үмүт жалгыз Атамбаевде болчу. Ушул ишеничти Атамбаевга беришти. Атамбаев 7 жыл бийликте отурду. Анын ичинде 6 жыл мамлекет башчысы болуп отурду. Башчы болуп отургандан кийин бүгүн карап салыштырмалып көргүлө. Ошол каза болгон адамдардын, курман болгон адамдардын туугандарынын жашоо турмушун карап көргүлө барып. Ал эми
Атамбаевдин жана анын жанындагы жүргөн адамдардын турмушун салыштырмалуу көргүлө. Кыска убакыттын ичинде, 7 жылдын ичинде ошол курман болгон адамдар, анын туугандары чачырап Россияга барып кул болуп иштеп жүрүшөт. Жашоосу өзгөрбөдү. Жашоо өзгөрдү, Атамбаевдин жашоосу өзгөрдү. Анын жакын акурлаш адамдардын жашоосу өзгөрдү. Мультимиллионер болушту. Заңгыратып хан сарай салышты. Мына ошо жөнүндө маселе болуп атат. Мен жакында, урматтуу депутаттар, бир нерсени белгилеп кетет элем да. Жакында мыйзам кабыл алдык. Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиги жөнүндө мыйзамды кабыл алдык. Ал мыйзамдын талаптарына ылайык Атамбаевден тартып кийинки президенттердин кол тийбестиги алдын салынды. Мен ойлодум эле, ал мыйзамга азыркы президент Сооронбай Шарипович кол койбойт го деп. Аны үчүн көрдүңөрбү? Кайсы президент өзүнүн кол тийбестигин алып салган? Андай президент бүгүнкү күнү жок. Мен көзүм жеткен эмес. Мен ойлогом, Жээнбеков, Сооронбай Шарипович бул мыйзамга кол кое албайт деп ойлогом. Бирок ал кол койду. Атамбаевдин кол тийбестигин алуу менен өзүнүн да кол тийбестигин алып салды. Бул кол тийбестик бардык президенттердин куткаруучу мыйзам эле. Уурдасам, коррупциялык элементтерди аралашсам, куугунтуктасам, мени кол тийбестигим бар мен. Мен эч ким камалбайт деген менен жашап келишкен. Ошол себеп 2 революция болду. Бирок ошол маселеге бүгүнкү президент Жээнбеков чекит койду. Бүгүндөн баштап экс-президент жана депутаттар бардыгыбыз бирдей элебиз. Оор кылмыш жасасак, бардыгыбыз жоопкерчилик тартабыз. Демек, Алмаз Шаршенович, эми сизди коргор мыйзам жок. Баарыбыз мыйзамдын алдында бирдей болдук. Мыйзамды элегинен ар кимди куугунтуктап каалагандай өткүздүңүз. Кезек өзүңүзгө келди. Элдин артына жашырбастан, элди провокацияга түртпөстөн, өзүңүздүн тагдырыңыздын келечегине тике карап, татыктуу болуңуз. Сөзүмдүн аягында кече күнү Атамбаев митингде сүйлөп атып, дагы бир сөздү айтып кетти. Ал айтты, мен ТЭЦ боюнча, Батукаев боюнча, коррупция боюнча камалып жаткан адамдар үчүн жанымы берем деди. Урматтуу Алмаз Шаршенович, сиз кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн жаныңызды берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу депутаттар, айта берсек сөз көп. Бирок биз кандай болбосун, мыйзамдын талаптарына ылайык, Атамбаевга окшоп мыйзамдан чегинен чыкпастан бардык укук нормаларды сактап, принципиалдуу позицияны кармап, бул Атамбаевдин аракеттерине баа беришибиз керек. Бунун үчүн баарыбыз биригип, Атамбаевдин бардык жашаган иштерине баа берип, тизмектеп тизип туруп, тиешелүү органга өткүзүп бериш керек. Эгер ушул ишти аткара албасак, анда Атамбаев айткандай чыныгы чимкиригин тарта албаган адамдар болобуз. Эгерде аткарсак, анда ким чимкирик экендигин кыргыз элине көрсөтөбүз. Чоң рахмат.